илимди баштаганда эмне илмул халдан башташ керек. То есть сага эмне эле зарыл, сага эң зарыл адеп ахлагың болуш керек, сага эң зарыл акыйдаңды билишиң керек, сага эң зарыл фыкта өкүмдөрү билишиң керек. Эми ушул нерсе көбүрөөк көңүл буруш керек сен башка илимдерге караганда. Мисалы тафсир илимиге караганда, же болбосо хадис илимиге караганда, же балага, же муназара илими, же илмул акил, ушул нерселерге караганда ушул 3 илмул халал дегенде фык, акыйда, тасаввуф, ушул үчөөнү биринчи талап кылган эң зарыл туугандар. Неге дегенде жашоо ушул 3 нерсе менен курулат. Акыйда сен Аллах Таалага кантип ишенесиң, кантип билишиң керек, акыйдада талап кылган нерселер, акыйдада коюлган шарттар жана башка. Фык сен жашооңдо өкүмдөр, сен мисалы соода саттыкта иштейсиң, же машина айдап иштейсиң, же Кыргызстанда жашайсың, закондорго баш ийүүдүн өкүмү эмне? Шарият боюнча важиппи, фарзбы, сүннөтпү эмне? Законду бузуп койсоң күнөөкөр болосуң, болбойсуң, мисалы шариаттын көз карашы боюнча жана башка ошого окшогон өкүмдөрдү билиш керек. Андан кийин тасаввуф илими. Тасаввуф жана айтып кеткендей, жашоодун исламдын руху. Сен адеп ахлагында, ошол башкалар менен болгон мамилеңде, эң биринчи Аллах Таала менен болгон мамилеңде кандай болушуң керек? Ошол нерсени жакшылап билүү. Жана да адеп ахлакта Аллах Таала мактаган адеп ахлакка жетүү.